Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Taala maqtalar bolsun. Jana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar bolsun. İkinci hadis. Bu hadis Ebi Hureyre radıyallahu anhu Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Unzuru ila men asfala minkum ve la tenzuru ila men huve fawqakum fahuve ecderu alla tezderu ve nimetan aleykum. Ravah Muslim. Bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: Unzuru ila men asfala minkum. Sizler Allah Taala berген nimattарды карады, өзүңөрдөн төмөндөгүлөргө, өзүңөрдөн төмөнкүлөргө карагыла дейт. Ва ла танзуру ила мен хуа фавқакум. Өзүңөрдөн жогоруларга карабагыла дейт. Фа хуа аждару алла тазар ниматал алейкум. Себеби дейт, өзүңөрдөн төмөнгө кароо дейт. Аллах Тааланын силе берген ниматын жек көрүүдөн алыстатат. Жек көрүүдөн эмне? Баягы алыс кылат дейт да. Hadis Müslim'de geledi. 2960 номерде келет. Бұл hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтады, мұсылмандарға айтады. Себебіне барыңыздарға белгілі. Аллах Таала бардық мұсылмандарды жаратқан емес. Мына азыр бір-бірімізге қарай тұрған болған болсақ, әркіміміздің өміріміз Аллахтың берген бір ризығы. Әркіміміздің ақылымыз ар қандай деңгейде. Әркіміміздің иманымыз ар қандай деңгейде. Әркіміміздің дүниеміз, бала чақамыз, денсаулығымыз айта бер бардығы Аллах Таала берген рызық болып саналады да. Ошол рызқыда бардығыз тең емеспіз. Балада дағы, дүниеде дағы, бар нәрседе жада қалса, ол біздің иманымызда дағы тең емеспіз. Біреуістің қорқуыз, Аллаха болған қорқуыз абдан күшті. Біреуістігі төмен. Иманымызда біреудік жоғары болса, біреудік төмен. Мына ошондуктан Аллах Таала әркімізді ар кандай деңгейде жараткан. Біреуін кем қылып, біреуін жоғары қылып жараткан. Аллах Таала Исра сүресінің 21-ші аятында мынтип айтат: Унзур кайфа фаддална бa'духум ала бa'дин. Карагыла дейт. Аллах Таала силерди дейт, бири-бириңерден эмне, кээ-бириңерден эмне артык кылып жараткан дейт. Бири-бирибизден Аллах Таала кээ-бирибизден эмне артык кылып жараткан. Бардыгыбыз бир деңгээлде эмес, урматтуу туугандар. Ошондуктан мусулман адам бири-бирине караганда каякты караш керек экен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте эмнеге карагыла дейт? Өзүңөрдөн эмне төмөндөгү адамдарга карагыла дейт. Өзүңөрдөн жогоруларга карагыла дейт. Эгер силер өзүңөрдөн жогору адамдарга карай турган болгон болсоңор, анда эмне Аллах Тааланын берген ныматтарын жек көрүп, Аллах Таала күфүрлүк кылып, Аллах Тааланын жазган тагдырына нааразы болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мусулмандар өзүнүн төмөнгө караш керек. Төмөнгө караш керек. Мейлі ал илим болобу, бала болобу, денсаулык болобу, кандай нерсе болбосун, өзүнүн төмөн караш керек. Ал эми адам баласы качан өзүнүн жогору адамдарга карай турган болгон болсо, эмне үчүн Аллах Таала мага ушундай денсаулык бербеди? Эмне үчүн Аллах Таала мага ушундай акылдуу кылып жаратпады? Эмне үчүн Аллах Таала мени ушундай кылып бай болуп жаратпады? Мен деле бай болушту каалайм. Аллах Таала эмне үчүн мени мындай жубайды насип кылбады? Эмне үчүн деп не? Ошентип отуруп адам куфрга түшүп калышы мүмкүн. Аллах Тааланын жазган тагдырына нааразы болуп куфрга түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулман Аллах Таала куфрлук кылбай, Аллах Тааланын берген неаматтарына шүгүр кылышы үчүн ошондой неаматтардан эмне? Өзүнүн төмөн адамдарга карагыла деп айткан. Аллах Тааланын берген жазган тагдырына мусулман адам дайыма разы болуш керек. Абдулла ибн Умар риваят хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтат: Ман ра сахиба балайин дейт. Кимде ким бир ооруган адамды көрсө дейт, бир оору менен, катуу ооруган оору менен бир балеге чалдыккан адамды көрө турган болгон болсо дейт,
Elhamdülillahi'llezî afâni mimma ibtelâke bihi ve faddalani ala kesir mimmen halaka tafdilan. Ошондой оорunu көрүп, мына ушундай дуаны айта турган болгон болсо дейт, илля уфия мин заликал бала. Аллах Таала ошол баледен ал адамды сактап коет дейт да. Кайна мен кана маша дейт да. Ал кандай гана оору болбосун, жана канча гана өмүр жашабасын бул дүйнөдө, Аллах Таала ошол өмүрүндө мына ошол оорудан сактап коет дейт да. Кимде ким ошол балеге чалдыккан бир ооруну көрсө, ошол адамга эмне угузбай эле мындай өзүнчө ушул дуаны айта турган болгон болсо, эмне деп? Алхамдулилля дейт. Мааниси эмне? Ушул оорудан, сен ооруган ушул оорудан мени саламатта кылган, жана өзү жараткан макулуктардан көпчүлүгү мени артык кылган Аллах Таалага мактоолор болсун деп айта турган болгон болсо, Аллах Таала мына ушул адамды ошол оорудан өмүр өткөнчө саламат кылып коет экен да. Хадис Тирмизиде келет 3431 номерде. Хадиси Шайб Арнаут, Ибн Мунзир жана Албанилер хадисти сах деп айтышкан. Көрсө урматтуулар, ошондуктан мусулман адам Аллах Тааланын берген неаматтарын абдан мындай бартай билиш керек да. Бартай билиш керек. Ошондой бир ооруган адамды көргөндө мына ушундай дуаны ала турган болсо, Аллах Таала ошол оорудан Alhamdulillah сактап коет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан өзүнүн хавасынан сүйлөбөйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айтты, ошого биз толук ишеним менен амал кыла турган болсок, чын ыхластан, иншалла ошол нерсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай дал ишке ашат иншалла. Болгону биз өзүбүз күмөндөмөш керек да. Ошол дуа менен эле айтыш менен эле сактанып каламбы деп күмөндөмөш керек. Ооба. Эгер сен чын эле Аллахка ыйман келтирсең, ахирет күнүнө ыйман келтирген болгон болсоң, ошол дуаны айтышың менен сен иншалла ошол оорудан кандай гана оору болсун, дүйнөдөгү эң чоң кандай гана оору болсун, эң коркунучтуу оору болсун, Аллах Таала ошолордон сени сактап коет иншалла. Болгону мусулманда толук ишеним, ыйман болуш керек да. Ыйман болуш керек. Ушул хадисти шарттап, мисалы Шейх Фусал Фаза мынтип айтат. Дүйнө маселесинде өзүнүн төмөндөрү карасында жогоруларга карабасын дейт. Себеби дин маселесинде өзүнүн жогорулары карасындагы, ал эми дүйнө маселесинде өзүнүн төмөндөрү карасын дейт. Эгер дүйнө маселесинде өзүнүн жогорулары карай турган болгон болсо дейт, мисалы жанагындай заңгыраган үйлөрдө, же болбосо эмне кымбат машиналарды минген, жана башка бир эмне абдан бай адамдар карай турган болгон болсо, анда өзүмне бактысыз сезип калышы мүмкүн дейт да. Ошол учурда өзүнүн төмөнгө, өзүнүн колунда жашаган бир эмне үйү бар, бирок деген ошол учурда үйү жок жүргөндөргө, өзүнүн ден соолугу бар, ден соолугу жок больницада ооруп жаткандарга караса, мына ошондо Аллах Тааланын берген неаматтарына алхамдулилля деп шүгүр кылат дейт да күнөбө. Ал эми дайыма эмне дүйнө маселесинде өзүнүн жогору карай турган болсо, өзү азыркы учурда жөнөкөй бирне машиналарды айдашы мүмкүн. Бирок деген кымбат баалуу машина айдаган, кымбат үйлөрдө турган, жана жогору мансаптарда отурган адамдар карай турган болсо, алардын жанында өзү өтө кедей, өтө байкыш болуп калат дагы, эмне үчүн Аллах Таала мени мындай кылбады? Мен деле ушундай неаматтарга татыктуу элем деп Аллах Тааланын берген неаматына нааразы болуп, шүгүр кылбай, тагдырына нааразы болуп, куфрлык кылып коюшу мүмкүн деп айтат, көрөбү? Биз азыр дүйнө эмес, дин жакты бекем кармашып тура келдик. Себеби дүйнө тарапты абдан бекем кармаган себептен биз азыр өзүбүздүн кимде экенибизди ажырата албай калдык. Кайсыл ыймандуу, кайсыл ыймансыз. Ким таква, ким не бузуку, ким Аллахтан коркот, ким Аллахтан коркот, ажырата албай калдык. Сыртына карап баа берип калдык. Ким кымбат уна минсе, ким кымбат кийим кийсе, ким мындай кылса, тиндей кылса, мына ошол биз үчүн эң артык адам. Ал эми жөнөкөй адам болсо, мүмкүн Аллах Тааланын астында эң таква адам болушу мүмкүн, бирок биздин азыбызда жаман кийим менен өтө кедей жашаса, биз үчүн ал адам болбой калды. Эмне үчүн? Себеби дүйнөгө баткан себебибизден адамдыгын немен баалап калдык? Анын дүйнөсү менен баалап калдык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунда адамдык сифатты дүйнөгө эмес, анын ыйманы менен баалашкан.
анын карманган таухиди менен, анын туптуура Куран менен сүннөткө келген акыйдасы менен баалашкан. Бирок биз ушундай бир заманда жашап атабыз. Кемчиликтер өтө көп. Ошондуктан ушунун баарын оңдош керек. Биринчи хадис бүттүк. Экинчи хадис иншалла. Экинчи хадисте Навас ибн Саман мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эмне жөнүндө сурам дейт? Жакшылык жана күнөө туурасында сурам дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Албир, жакшылык деген, албир деген жакшылык. Жакшылык деген бул эмне? Хуснул хулук, жакшы мүнөз, кулук мүнөз деп айтты. Ал эми күнөө деген бул эмне? Ма хака фи содрика, сенин жүрөгүңдү кыйнаган өйкөгөн нерсе деп айтты. Ва карихта ан яттар алейхин нас, жана адамдардын көрүүсүн жактырбаган, жана адамдардын көрүүсүн жактырбаган нерсең деп айтты. Хадис 2553 номерде. Хадис Муслимде, хадис сахih. Навас ибн Саман аттуу сахаба, Аллах андан разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сурап атат. Аллахтын элчиси, албир жана алисми, бир деген жакшылык, жалпы жакшылык. Жана күнөө туурасында мен пайгамбарыбыздан сурадым эле, пайгамбарыбыз жакшылык деген эмне? Жакшы мүнөз дейт да, жакшы мүнөз. Эмне үчүн пайгамбарыбыз салам жакшы мүнөз атат? Жана себебин алымдар айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Навас ибн Саман сураганда бул жакшылык деген жакшы мүнөз дегенде, жакшы адеп дегендеги мааниси дейт. Мусулман адам дейт, эң биринчи Раббысы Аллах Таала менен жакшы адепте болуш керек дейт. Эң жакшы адеп акылак ким менен болуш керек? Аллах Таала менен дейт. Анан кийин сен ата эне менен, бардыгы шариаттын негизинде даражалар менен. Эң чоң акыл кимдики? Аллах Тааланыкы. Андан кийин даража. Андан кийин ата эненики, андан кийин өзүңдүн жакын адамдарың. Мына ошондой. Ошон үчүн адеп акылак бул эмне? Эң биринчи Аллах Таала менен жакшы, жакын мамиледе болуш керек, Куран сүннөттүн негизинде. Анан кийин ата энең менен, анан кийин өзүңдүн келинчең менен, балдарың менен, кошуналарың менен, жора жолдоштор менен кете берет дейм. Ал эми күнөө деген эмне десе? Күнөө деген сенин жүрөгүңдү кыскан, өйкөгөн нерсе дейт. Жана адамдардын көрүүсүн жактырбаган нерсең дейт. Кээ бир нерселер бар, ошону кылат адам, кылса, эгер ошол адамдын жүрөгү саламатта болгон болсо, таза фитрада болгон болсо, Куран менен сүннөткө каршы келген харам нерсени адамдын жүрөгү кысылып жактырбайт. Адамдын жүрөгү ошол харам нерсени кылгандай жүрөгү кысылып, өйкөлүп, ушундай бир капада кайга түшүп калат да жүрөкчү. Ошондо эгер кайсы бир момундун жүрөгү фитрасы таза саламатта болгон болсо, жүрөгү бирден сезет аны. Жүрөгү бирден сезет. Жана ошол нерсени адамдардын көрүшүн жактырбайт, жек көрөт. Эгер сен бир нерсени кылсаң, кылышың менен ошол нерсени адамдардын көрүшүн жактырбасаң, ошол нерсе дагы күнөөдөн деп биле. Себеби эмне? Жакшы амалдарды адам табиятынан эмне? Элдер көрүшүн жактырат. Эмнени жактырбайт? Күнөө нерсени жактырбайт да. Көрсөңүзбү? Ошондуктан пайгамбар эки нерсе айтат. Күнөө деген эмне десе, сенин жүрөгүңдү өйкөгөн, кыйнаган нерсе дейт. Жана адамдардын ошол нерсенин көрүшүн сен жактырбаган нерсең дейт. Ошон үчүн Шейх Усеймин айтат, эгер дейт адамдын фитрасы таза болгон болсо, азыркы учурда кээ бир харам иште дейт, жүрөк бирден кайтарат. Жүрөк эмне? Саламатта болбой кыйналып кысылып дейт. Ал эми жүрөгү бузулуп кеткен болгон болсо, азыркы учурда көпчүлүгүбүздүн эмне? Фитрасы бузулган. Куран менен сүннөттү эрте мурунтан баштап үйрөнбөгөн себептен шариатта бар халал нерсени харам көрө алганбыз, жана шариатта харам болгон нерселерди халал деп көрө алганбыз. Кээ бир нерселерди бул нерсе харам десең, харамбы? Бул нерсе сүннөт эмес деп айтат да. Кээ бир нерсени сүннөт деп айтсаң, сүннөт мен бидат деп жүрбөйм деп атат. Эмне үчүн? Биз тарбияланган нерсе эмне? Бияка иштеп кел, тияка иштеп кел, бирдеке таба кал, бирдекени ала кал, ушул дүйнө менен келатабыз да. Ата энебиз, балам, Аллах Таала сени бул дүйнөгө
жалғыз өзүнө ибадат кылышын жараткан. Сен эң биринчи Раббыңды тааныгын. Андан кийин жөнөтүлгөн пайгамбарыңды тааныгын. Андан кийин диниңди үйрөнүп Аллах Таала ибадат кылгын деп көпчүлүгүбүзгө айтпаса керек. Өздөрү ошондой чөйрөдө тарбияланган ата эне баласына өзү көрбөгөн нерсени кантип берет? Ошондуктан биз капа болбош керек. Эмне болсо да бардыгыбыз Куранды, сүннатты үйрөнүп, исламды таанып алдыкпы? Алхамдулилла. Бул өзүбүздүн мыктылыгыбыздан эмес, Аллах Тааланын берген бизге чоң неаматтарынан. Ошондуктан азыркы учурда көп адамдын фитрасы эмне? Бузулган. А бул хадис кимдерге айтып атат? Куран менен сүннөттүн үстүндө фитрада болгон адамдар бирден харам ишти көргөндө жүрөгүмне кысылып кетет. Бирөөдөн бир жерден ашыкча акча алып алсаң, же туура эмес жол менен акча келип калса, ошону кайтарбай койсоң, бул харам болбойт го деп кайтарып турат да. Бул жөнөкөй мисал. Мындай мисалдар көп. Мисалы, Шейх Усаймин рахимахулла мынтип айтат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү кечки окула турган 4 ракат намаздарды 2 ракат окуп алат. Билесиңер, а? Окуп алат да мечиттин сыртына чыгып, курма дарына сүйөнүп турат. Ошол хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачуулангандай болуп турат дейт. Бирок эмне үчүн мындай турганын пайгамбарыбыз билбейт дейт. Сахабалар билбейт. Качан Зүлайдайын чыгып туруп, "О, Аллахтын элчиси, сиз намазды унутуп калдыңызбы же намаз кыскардыбы?" дегенде, пайгамбарыбыз таң калып, "Буну айтканы чынбы?" дегенде, жанында сахабалар, "Ооба, чын" дегенден пайгамбарыбыз барып намазды толтурган дейт. Адам кээде бир туура эмес, бир кемчилик кылган болсо, туура эмес кылган болсо, могул жүрөк тынчтык бербейт дейт да. Кысылып атат, кыйналып атат, көрсөңөрбү? Мына ошондуктан фитрасы бузулбаган чыныгы момундун бир харам ишке түшүп калганда анын жүрөгү кайтарат. Ошондуктан туугандар, азыркы учурда көпчүлүгүбүздүн фитрабызда мындай так бар. Ошонун баарын тазалаш керек. Кантип? Албетте Куран менен, сүннөт менен. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деди? Жакшылык деген ал хулук мүнөз дейт. Бүгүн биз өтүп жаткан сабагыбыз өзү кулук мүнөздүн сабагы. Мусулман адам ушундай кулук мүнөзгө ээ болуш керек. Ал Раббысы менен болгон адепте. Раббысы менен болгон адеп деген кандай? Аллах Таала буйруган нерселердин баарын аткарып, Аллах Таала кайтарган нерселердин баарынан кайтыш керек туугандар. Мына сенин Аллах Таала менен болгон адебиң. Ата-эне менен болгон адеп, ата-эне сени бир нерсеге буйруса, аны аткарып, ата-эне бир нерседен кайтарса, оштон кайтып, ата-эненин эки көзүн карап туруш, мына бул ата-эне менен болгон адеп. Келинчең менен болгон адеп, балдарың менен болгон адептер бар, жана башка досторуң менен болгон адептер бар туугандар. Биз көбүнчө жаныбыздагы досторубузду жоготуп албаш үчүн ошонун көзүн карайт экенбиз да. Кой ушул бир дайыма оозубуздан чыккан сөздөрдү жана колу бутубуз менен кылган иштерди ошолор капа болуп калбаса экен ай. Ошол нааразы болуп калбаса экен ай. Ошол менен качып кетпесе экен ай. Ошону карайт экенбиз да. Андан бир мамилебиз бузулуп калышынан коркот экенбиз да. Ал эми өзүбүздүн жубайыбыз менен болгон, ата энебиз менен болгон, алардын баардыгын жараткан, ошонун баардыгын берген Аллах Таала менен болгон адепте өтө төмөн экенбиз да. Ай, ушул ишим менен могул харам ишти мен кылып атам. Жем ушул харам ишти сүйлөп атам. Ушул нерсе менен Аллах Таала менден алыстап кетпейт бекен ай. Аллах Таала менен нааразы болуп, эртең кыямат күнү мени карабай койбойт бекен ай. Себеби ал учурда сен кабырда жалгызсың. Аллаху алам, сенин кыямат күнүгө чейин боло турган жолдошуңду Аллах Таала жакшы жолдош кылабы, же жаман жолдош кылабы, ал Аллахка таандык. Кабырың нурланып турабы, же карайып денеңди кысып, кабырыңды бири-бирине кысып турабы, ал Аллахка таандык. Бул кабырда болгон жашооң. Ал эми ахирет күндө тирилгенде сен кандай абалда тирилесиң? Нурлуу болуп тирилесиңби, же жүзүң карайып, бетиңде этиң жок, адам көрсө, адам көзү корко турган ушундай абалда тирилесиңби, Аллахка таандык.
Жана сен кыямат күнү махшар майданга кандай абалда барасың? Баргандан кийин кандай болот? Ошонун бардыгы Аллах Тааланын каалоосу менен гана болот. Сага ал күнү Аллахтан башка эч ким жардам бере албайт тугандар. Эч ким жардам бере албайт. Пайгамбарлар да жардам бере албайт. Периштелер да жардам бере албайт. Олияларың дагы жана башка ким болбосун. Адам атага барсын. Ибрахим алейхисаламга бүттүгүмнү өзүм дейт. Бүгүнкү күн кандай күн? Бүгүнкү күн Аллахтын күнү. Аллах Таала өзү башкара турган күн. Көрсөңүзбү? Мына ошонтип урматтуу туугандар, адепти эң биринчи Аллахтан башташ керек. Анан бизге адеп маселесинде үлгү болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туугандар. Аллах Таала Куранда Калам сүрөсүнүн 4-аятында мынтип айтат. Ва иннака ла'ала хулуқин азим дейт. О Мухаммад, сен ошондой улуу көркөм мүнөздүн үстүндөсүң. Көркөм мүнөздүн ээсисиң дейт. Биз азыр бул жашообузда эле жумшак адамды көрсөк, мындан өткөн жумшак адам жок болуш керек деп ойлошу мүмкүн да. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көргөн адамдар андай нурлуу, андай кулук мүнөздүү адамды экинчи жолу өмүрүндө көрүшпөгөн да. Эгер сага дейт, Аллах Таала дейт, бир ошондой жакшы мүнөз берип койгон болсо дейт, алхамдулилла, Аллах Тааланын сага берген чоң неаматтарын бирөө дейт. Ошон үчүн мусулман адам өзүнүн ибадаттарын Куран менен сүннөт менен оңдогон сыяктуу, өзүнүн кулук мүнөзү да жаман болгон болсо, аны дагы эмне Куран менен сүннөттүн негизинде оңдош керек туугандар. Алинин баласы Хасан айтат, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ушундай хадис сактап калдым дейт. Дама ярибука иля ма ярибук дейт да. Сени күмөнгө салган нерсени таштап, күмөнгө салбаган нерсени алгын дейт да. Кээде бир иш кыласың, ошол ишти кылганда ошол туурабы, туура эмеспи, халалбы же халал эмес деп күмөнүп турасың да. Ошол учурда жүрөгүң жактырбай турса, каалабай турса, аны эмне таштап, анык халал болгон нерсени алышың керек да. Ал эми жүрөгүң күмөндөнүп турсаң, андан ташташ керек аны. Бул хадис Насаиде келет 5711 номерде. Чейх Усеймин ушундай бир сөз айтат. Мусулман канчалык таква болгон сайын дейт, ошончолук анын жүрөгү ошончолук кысылат дейт да. Кайсы мусулман Аллахка ыйманы күчтүү болсо, Аллахка таква, Аллахтан корккон болсо, ал ошол бир харам ишке түшүп калганда, харам ишти байкабай кылып алса, анын жүрөгү ушунчалык не таквалыгына жараша кысылып, кыйналып кетет дейт да. Сенин таквалыгыңа, Аллахтан коркууңа байланыштуу. Эгер сен Аллахтан көбүрөөк корксоң, жүрөгүң көбүрөөк аны кайтарат. Эгер сен Аллахтан коркпосоң, аны сезбеши мүмкүн, тескеринче анын фитрасы бузулган себебинен ошол нерсени жакшы, туура деп билет да. Ошондой жаман нерсени жакшы кылып көрсөтүп койсун, Аллах сактасын.